Адам баласы тойбойт. Жашоого адам каниет кылса, жеңил жашайт. Бул чыныгы байлык Аллах Таалам бөлүп берген, насип кылган ырыскыга жүрөгүндө каниет кылып жашоо. Бул болсо дүйнөнүн артынан кууп чуркаган сайын шончолук жүрөгү тарыйт. Көзү менен ар кимдин байлыгына караган сайын, көзү кенейген сайын жүрөгү тарыйт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бекеринен айтпаган, адам баласына бир өрөн алтын берсе, эки өрөн деп. Адамдын көзү топурак тойгузат. Хасан Басри рахмауллахтын сөзү бар. Адам баласы бул дүйнө менен кош айтышып кетип атканда 3 нерсеге катуу өкүнөт дейт. Биринчиден, ал топтогон нерсесине тойгон жок дейт. Мен тойдум, жададым деп кетпейт экен адам. Тойбойт экен канча нерсени топтосо да. Экинчиден, үмүт кылган нерсесине жетпейт дейт. Канча узун үмүттөрүбүз бар. Мындай кылсак, тигиндей план жетпейт дейт. Өлүп атканда дагы өкүнөт жетпегенине. Жетпегенин билет. Эмнеге өкүнөт жетпегенине? Себеби ошол узун үмүттүн айынан жакшылык иштерди кылбай жүрө берген. Мына намаз окуйм, ана окуйм, жакында себеби үмүт узун болгон. 100ге чыгам, же 90го чыгам, 80ге чыгам, 70ке чыгам деп, ошондо жетишем деп жүрө берген. Өлүм келгенде бул дүйнөнүн түш экенин билип, үмүтүнүн баары узак экенин көрүп, көп нерсеге жетишпей калганын билет. Үчүнчүдөн, бара турган жагына азыкты ас даярдаган, ошол нерсеге чырайлуу, жакшы амал кылбаганын дагы билет дейт. Мына ушул күн ар бирөөбүздүн башыбызга келип калганча, жашообуздан пайдаланып калайлы. Өмүрүбүздөн өлгөнчө, ден соолугубуздан ооруп калганча, жаштыгыбызды улгайып калганча, токчулугубузду жок болуп калганча, мүмкүнчүлүгүбүздү бошобой калганча пайдаланып калалы.